Ал эми ит маселеси боюнча ит 3 учурда багылат. Эгерде ошол ит айыл жерде жашап, жанагыдай үйгө ууру кире турган болсо, мисалы үчүн биздин итибиз бар эле, элдер ошол молдоки ит багат экен деп айтып жибергенден, аны итте жок кылсак кийин тоокторубуздун баарын уурдап кетти. Эми кимге пайда, кимге зыян болду? Атайлып деле баккан эмес. Ушу күндөрдүн бир күнүндө бир ачка ит өлөйүн деп келген экенбиз, тамак аш берип койсок ошентип чоңоюп, кийин бооз ит экен, ал тууп көбөйүп 7-8 болуп кетип, же иттерди кетире албайм, жибөлтүрө албайм, биз боорукер адам экенбиз. Ошентип бир кор ит болуп кетип, анан кошуналар, башка адамдар эми сырттан келгендер, ит багат экен, туура келбейт, бериште кирбейт деп иттердин баарын кетирип, ар кимге берип, бараң жок кылдык элек, доктор урду алып кетти. Ошондуктан айткан пайгамбар, ит эгерде үйдө мал жанды карай турган болсо, кароочулук кыла турган болсо, үйдө жанагы уурунда сактай турган болсо, эгин тегинди карай турган болсо, бул убакыт уруксат берилет. Анан мүмкүн болушунча ошол жанагыдай күндүзү байлап кечинде кое берсе, бул өтө эле жакшы болот. Анан үйдүн астына байлап албастан ошол жанагыдай бир далдоорок жерге байлаганы өтө жакшы. Андан сырткары жөн эле мындай муктаждыгы жоктур ит баккан болсо, бул ошол иттей эле болуп калган адамдар деп түшүнсөк болот. Анан аз көрүнгөн адамдар баланы ит багышат, канча бала жетим балдар үйүндө жүрүшөт. Биздикилер ошол итти багып аткандары бар. Кудай инсап берген болсун.